Апта ичиндеги маанилүү жаңылыктар, студияда Диана Нурлан кызы. 2024 жылдын 27 майында Ички иштер министрлигинин жыйындар залында Ички иштер министри милициянын генерал-лейтенанты Улан Ниязбековдун катышуусунда коллегия болуп өттү. Коллегияда 2024 жылдын 13 майындагы окуялардын маселеси каралды. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысы Азамат Туктуналиев Бишкек шаарында болгон окуялар боюнча маалымат берди. Ички иштер министрлигинин ичкиликтөө кызматынын башчысы милициянын полковниги Жолболду Кочконов 13 жана 17 майда болгон окуялар боюнча жүргүзүлгөн кызматтык иликтөөнүн жыйынтыгы менен тааныштырды. Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин коллегиясынын чечими менен ички иштер органдарынын бир катар жетекчилерине жана кызматкерлерине тартиптик жазалар берилди. Алсак, бардыгы болуп 20 кызматкер тартиптик жоопкерчиликке тартылган. Алардын Бишкек шаарынын Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын 10 кызматкери, анын ичинен башкармалыктын башчысы ээлеген кызматтарынан бошотулду. Мындан тышкары Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын жана Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын 10 кызматкери ар кандай тартип жоопкерчилигине тартылды. 2024 жылдын 13 майында тергөө ыкчам тобунун курамында турган кызматкерлерге карата кызматтык иликтөөнүн чечими юридикалык баа берүү үчүн ички иштер министрлигинин тергөө кызматына өткөрүлүп берилди. 2024 жылдын 27 майында министрдин биринчи орун басары милициянын генерал-майору Адылбек Бийбосунов Беларусь Республикасынын ИИМдин делегациясынын өкүлдөрү менен жолугушту. Тараптар коопсуздукту камсыздоо жана кылмыштуулукка каршы күрөшүү жаатында өз ара аракеттенүү, тажрыйба алмашуу маселелерин талкуулашты. Бул иш сапардын алкагында биз кызматтык издөө иттерин даярдоо гана эмес, коомдук коопсуздукту камсыз кылуу жана күзөт ишмердиги жаатындагы маселелерди да талкуулай алабыз деп ишенем, деди Адылбек Бийбосунов. Белгилей кетсек, иш сапардын алкагында баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын кинологиялык борборунда, Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин күзөт кызматына жана Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын коомдук коопсуздук кызматынын ыкчам чара көрүү борборуна баруулар мерчимделген. Өз кезегинде Александр Шепелев эки тараптуу мамилелерди өнүктүрүүдө даяр экендигин тастыктады. 2024 жылдын 27 майында ИИМде ички иштер министринин орун басары милициянын генерал-майору Октябрь Урманбетов Кытай Эл Республикасынын Шанхай шаарынын коомдук коопсуздук башкармалыгынын башчысынын орун басары Сю Ефен мырза менен жолугушту. Тараптар коомдук коопсуздукту камсыздоо жана кылмыштуулукка каршы күрөшүү жаатындагы кызматташуу маселелерин талкуулашты. Кытай делегациясына ички иштер министрлигинин ыкчам башкаруу борборунун иши көрсөтүлдү. Ал аркылуу интеллектуалдык камералар өлкөнүн бардык райондорунда жана шаарларында адамдар көп топтолгон жерлердеги кырдаалды онлайн режимде көзөмөлдөшөт. Жаңы технологиялар милициянын көчмө кабылдамаларынын ишин көзөмөлдөөдө, милициянын аймактык ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн төш камераларынан аудио жана видео маалыматтарды алууга мүмкүндүк берет. Сөзүнүн аягында ички иштер министрлигинин башчысынын орун басары пайда болуп жаткан коркунучтарга каршы күрөшүүдө конструктивдүү биргелешип иштөөгө жана кызматташууга даяр экендигин билдирди. Жолугушуунун жүрүшүндө кылмыштуулук менен күрөшүүгө багытталган тажрыйба алмашуунун маанилүүлүгү туурасында маселелер талкууланды. 2024 жылдын 30 майында ички иштер министринин орун басары милициянын генерал-майору Эркебек Ашырходжаев жана Пакистан Ислам Республикасынын тышкы иштер министринин орун басары Мухаммед Салим мырза Пакистандан келген студенттердин жана эмгек мигранттарынын коопсуздугун камсыздоо маселелерин талкуулашты. Эркебек Ашырходжаев бүгүнкү күндө ички иштер министрлиги тарабынан Кыргыз Республикасынын аймагында жүргөн чет мамлекеттердин жарандарын, өзгөчө студенттердин коопсуздугун камсыздоо боюнча объективдүү жана ар тараптуу чаралар көрүлүп жатат деп ишендирди. Ал эми Пакистандын элчилиги, ошондой эле Пакистандын тышкы иштер министрлиги калкты жалпыга маалымдоо каражаттары жана интернет сайттар аркылуу, анын ичинде Кыргызстанга келе турган Пакистандын студенттерин жана жумушчу мигранттардын абалы турукташып, коркпой Кыргызстанга барууга боло тургандыгын маалымдап, муну менен Пакистандан келген студенттер жашаган жерлерде коопсуздук чараларын күчөтүүнү суранды. Ошону менен бирге Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигине Пакистандын университеттеринде окууга 2 грант бөлүнгөндүгүн билдирди. Бүгүн ички иштер министрлигинин жыйындар залында эксперттик криминалистикалык кызматынын 100 жылдык юбилейлик мааракеси белгиленди. Салтанаттуу иш-чарага ички иштер министринин орун басары милициянын генерал-майору Эркебек Ашырходжаев, мурдагы ички иштер министри милициянын отставкадагы генерал-лейтенанты Мыктыбек Абдылдаев, ИИМдин генералдар кеңешинин төрагасы милициянын отставкадагы генерал-майору Садырбек Дубанаев жана күч органдарынын, уюмдардын өкүлдөрү, ошондой эле эксперттик криминалистикалык кызматынын ардагерлери, ИИМдин өздүк курамы жана башкалар келип куттукташты.
Белгилей кетсек, эксперттик криминалистикалык кызматтын тарыхы 1924-жылдын май айынан башталат. Бүгүнкү күндө техникалык жактан жакшы жабдылган эксперттик криминалистик борборлор региондордун бардык ички иштер башкармалыктарында иштейт. Бул жааттагы адистер милициянын көпчүлүк райондук жана шаардык бөлүмдөрүндө кызмат өтөшөт. Ички иштер министрлигинин эксперттик криминалистикалык кызматынын кылмыштуулук менен күрөшүүдө эң негизги милдеттери бул кылмыштарды иликтөө учурунда окуя болгон жерден далилдерди таап чогултуу жана талдоо, ошондой эле сот процесстери үчүн сапаттуу эксперттик корутундуларды чыгарып берүүнү жана криминалистикалык коштоосун камсыз кылуу болуп эсептелет. Кызматтын эксперттер илимдин ар кандай тармактары боюнча терең билимге ээ болуп жана кылмыштарды ачуу үчүн заманбап илимий техникалык колдонуу менен кылмыш кылган адамдардын күнөөсүн аныктоого, аларды жоопко тартууга жана күнөөсүз адамдардын укуктарын, кызыкчылыктарын коргоо үчүн экспертизаларды жогорку деңгээлде жүргүзүп, корутундулар менен камсыз кылышат. Аксы жана Ала Бука райондору аркылуу аткезчилик жол менен Өзбекстан Республикасына баңгизат ташуу менен алектенген уюшкан топтун мүчөлөрүн кармоо боюнча атайын ыкчам иш-чаралар жүргүзүлдү. Кыргызстандан Өзбекстанга өзгөчө ийри өлчөмдөгү баңгизаттарды ташуунун туруктуу каналын уюштурган жаран аныкталган. Кылмыштуу топтун мүчөлөрүн кармоо боюнча атайын иш-чара 2024-жылдын кыш айларынан бери улантылып, ыкчам кызматкерлердин аткарган иш-чарасы ийгиликтүү аяктады. Аталган факт боюнча Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 282-беренеси менен кылмыш иши козголду. Кылмыш чөйрөсүндө жапайы деген каймана ат менен белгилүү болгон. Ички иштер министрлигинин ыкчам каттоосунда уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары турган мурда соттолгон 1978-жылы туулган Ж.А. аттуу жаран кармалды. Операциянын жүрүшүндө 16 килограмм 107 грамм гашиш баңгизат алынды. Кылмышка шектүү болуп 1978-жылы туулган Ж.А. аттуу жаран Кыргыз Республикасынын жазык процессуалдык кодексинин 96-беренесинин негизинде убактылуу кармоо жайына киргизилди. Кылмыш иши боюнча тергөө иштери улантылууда. Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлери Юстиция министрлигине караштуу түзөтүү мекемелеринин бирине ийри өлчөмдөгү баңгизатын өткөрүп берүүгө аракет кылган жаран тууралуу маалымат алган. Тергөө иштеринин жүрүшүндө Бишкек шаарынын Ала Тоо конушунда 1990-жылы туулган К.У. аттуу жаран кармалып, анын жанында өзгөчө жытварс жашыл скотч менен оролгон 2 брикет табылган. Анын жашаган жерин тинтүү учурунда ушундай эле дагы 10 брикет табылып алынган. Соттук химиялык экспертизанын корутундусуна ылайык алынган заттар гашиш баңгизат экендиги аныкталып, жалпы салмагы 5 килограмм 738 граммды түздү. Учурда кылмыш жоопкерчилигине тартуу үчүн бардык тиешеси бар адамдарды аныктоо боюнча ыкчам издөө иш-чаралары уланууда. Ушул жылдын апрель айынын аягында милиция кызматкерлери 20-25 жаштагы жаран баңгизат сатып жүрөт деген маалымат алышкан. Буга байланыштуу милиция кызматкерлери тарабынан баңги каражаттарды таратуу фактыларын аныктоо максатында ыкчам иштер жүргүзүлгөн. Ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө кылмыш жасоого шектүү катары Чүй областынын тургуну 2005-жылы туулган Н.Я. кармалган. Ал Буденный жана Жибек жолу көчөлөрүнүн кесилишинде баңгизатты сатып жаткан жеринен колго түшкөн. Андан аркы ыкчам иштердин жүрүшүндө кармалган жаран өз ыктыяры менен 13 жерде катылган жерди көргөзүп, кара пакетке оролгон баңгизаттарды ыктыяры менен өткөрүп берген. Анын үйүндө баңгизаттарды даярдоо жана сактоо боюнча кичи лаборатория табылган. Жогоруда баңгизаттарга соттук химиялык экспертиза жүргүзүлүп, анын корутундусу менен 184 грамм марихуана менен 3 килограмм 972 грамм психотроптук зат экендиги аныкталган. Топтолгон материалдардын негизинде Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 282-беренесинин 2-бөлүмү менен кылмыш иши козголгон. Шектүү жаран Н.Я. убактылуу кармоочу жайга камалды. Азыркы учурда иликтөө жүрүп жатат. Социалдык тармактарда өлкө жетекчилигинин үнү менен коштолгон ар кандай инвестициялык компанияларды жарнамалаган жалган видеолор тарап жатат. Видеолордо жасалма интеллекттин жардамы менен түзүлгөн өлкө жетекчилигинин үндөрү коштолгон. Урматтуу жарандар, жалган видеолорго жана үн билдирүүлөргө ишенбеңиздер. Эгерде сиздин социалдык баракчаңызга ушундай видеолор чыгып калса, ага ишенбөөнү жана башкаларга жөнөтпөөнү суранабыз. Жалган маалыматты тараткандыгы үчүн мыйзам чегинде жоопкерчилик караларын эскертебиз. Апта ичиндеги маанилүү жаңылыктар болду. Ички иштер министрлиги, Диана Нурлан кызы.